Азыр биз бул сүрөттө көрүнүп тургандай 4 түрдүү этишти үйрөнөбүз. Биз кыргыз тилинде кийимдерди бардыгын эле жалпы кийүү деп колдонобуз. Баш кийим кийебиз, бут кийим кийебиз, куртка кийебиз, бардыгын эле бирдей. Бирок корей тилинде ар бир кийимге, бутка башкача колдонулат. Ар бирине башка этиштер колдонулат. Биринчи мисалы баш кийимди кийүү. Сыда сойо, можарыл сойо. Үстүбүзгө кийим кийсек, ипта ибойо, чамба ибойо, 양복 ибойо. Ал эми бут кийимибизди кийсек, байпак же бут кийимдин түрлөрүнүн бардыгын шинта шинойо, ндоңхуарыл шинойо. Ал эми чечүү деген этишке бардыгын эле бирдей эле ботта деген этиш кетет. Посойо, можарыл посойо, 양복을 посойо. Түшүнгөн болсоңуз комментарийге жаза кетиңиз.